Ислам дини тынчтыктын жана бейпилдиктин дини. Туура жол, алдыга койгон максат, адашпоо, шүгүр келтирүү, сабырдуу болуу, булардын баары жүрөктөрдө жашасын. Ар аптанын жума күнү Маралда саат 12-ден 13:00-гө чейин жума кутбасы. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Qâle rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefqahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir ve temmim bil hayr ve bike nesta'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an ya kerim. Assalamu alaikum hormatly bizdin ugarmandar. Sizlerden bugünkü cuma günüңүздөр berekeli olsun. Allah Taalam bugünkü cuma günüңүздө эмне жакшы тилектерибиз болсо, эмне жакшы максаттарыбыз болсо, ошолордун баарын орундатып, баарын жакшы жака нуктап, баарын жакшы жака багыттап, баарыбызды жакшылыкка бөлөп, баарыбызды кубандырган болсун. Мына ошол жумадан жумага чейин кылган анча-мынча күнөөлөрүбүз болсо, кетирген ката кемчиликтерибиз болгон болсо, Аллах субханала таала өзү кечирген болсун. Бул жума күнү Аллах таала бизге күндөрдүн төрөсү кылып койду. Бул күндө бир белгилүү бир саат бар. Ал саатта ким дуа кыла турган болсо, дуасы кабыл болот дейт. Аллах таалам мына ошол саатта дуа кылып, дуабыз кабыл болуусун насип кыла көрсүн. Бүгүн сиздер менен урматтуу биздин угармандар, Аллахтын берешендиги, жоомарттыгы жана анын бизге болгон камкордугу тууралуу сөз кылабыз. Аллах таала өтө мээримдүү зат. Аллах таала өтө берешен зат. Аллах таала өтө жоомарт зат. Аллах тааланын берешендигин, жоомарттыгын, камкорлугун биз өзүбүздөн байкасак болот. Эгерде биз өзүбүзгө карап көрө турган болсок, өзүбүздүн жаратылышыбызга карап көрө турган болсок, биз Аллах тааланын бизге болгон камкордук, мээрим төккөнүн көрөбүз. Анда эмесе Аллах таала аятта айтат: "Авалам ятафаккару фи анфусихим". Алар өздөрүнө ой жүгүртүп көрүшпөйбү дейт. Карасаңыз, инсан эгерде өзүнө ой жүгүртүп, өзүнүн жаралганына, жаратылышына, табиятына бүт ой жүгүртүп көрө турган болсо, укмуш Аллах тааланын чеберчилигин, Аллах тааланын бизге болгон камкорлугун көрөт. Анткени Аллах таала бизди өзгөчө кылып жараткан. Укмуш кылып бир жаратып койгон, баардык жандыктардан өзгөчө кылып. Инсанды акыл менен өзгөчөлөнттү. Инсандын жаратылыш табияты менен, келбет турпаты менен баардык нерседен өзгөчөлөнтүп, мыкты кылып табиятын берип койгон зат Аллах таала. Эми мына ошол Аллах таала бизди эмнеге буйруп атат? Авалам ятафаккару фи анфусихим. Алар өздөрүнүн жаратылган табиятына карабайбы? Өздөрүнө карабайбы? Инсан өзүнүн жан дүйнөсүнө деле ой жүгүртө турган болсо, сырткы дүйнөсү, сырткы турпаты, ички жан дүйнөсү, бүт нерсесине ой жүгүртө турган болсо, Аллах тааланын ал жерден чеберчилигин, бизге болгон мээримин табат. Аллах таала башка аятта айтат: "Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим". Чынында биз инсанды өтө кооз сүрөттө жараттык. Өтө мыкты сүрөттө, өтө жакшы сүрөттө жараттык дейт. Чынында эле инсандардын келбетин, жүз турпатын карай турган болсок, баардык жандыктардан өзгөчө. Инсандардын жүзүн көрсөк, көңүлүбүзгө кубаныч болот. Баары биринен өткөн бири сулуу, биринен өткөн бири чырайлуу. Аллах таала инсандарга ушундай бир өзгөчөлүк, өзгөчө кооз табият, өзгөчө кооз жаратылыш, мүчөлөрдүн баары орду-ордунда кылып жаратып койгон Аллах таала. Инсанды карап тажабайсың. Инсанды карап жиркенбейсиң. Инсанды карап андан бир коркуу сезими дагы келбейт.
бирок кээ бир жан жаныбарларды карасак, алардан бир коркуу сезими болушу мүмкүн. Кээ бир курт кумурскаларды карап инсан алардан бир жиркенүү, кыжырлануу бир сезими болушу мүмкүн. Бирок инсанды карап эч бир инсан ага анын келбетинен кемчилик таба албайт, ага жиркене албайт, андан коркуу дагы сезбейт. Анткени Аллах Таала инсанды чырайлуу, жылдыздуу, кооз кылып жараткан. İnsanların ар биринин өзүнүн жүзү өзгөчө. İnsanдар канчалаган инсан бар. Жерде 7 миллиард адам жашап атат. Буга чейин канча адам жашады. Баарын жүзү бирине бири окшошпойт. Биринен бири кооз, биринен бири сулуу. Эч бири бирине бири окшошпойт. Канчалаган адам дагы бул ааламда жашайт. Ким билет, бирок алар эч качан бири-бирине окшошпойт. Анткени аны ушундай бир фабрикадан чыгарып аткан Аллах Таала бар. Аллах Тааланын чеберлиги түгөнбөйт. Чеберлиги чексиз. Укмуш кылып туруп бизди жүзүбүздү кооз кылып, түрдүү кылып чыгара берет. Миң окшош деп айткан эки адамды алып келип койсок дагы, анын баары бир жүзүнүн кайсы бир бөлүгүнөн экөөнүн окшошпогондугун, окшоштуксузду табабыз. Аллах Тааланын да бул өзгөчө бир кудурети. Ар бирибизге чырайлуу бир жүз берип атат. Чырайлуу дене турпат берип атат. Бул да Кудай Тааланын бизге болгон мээримдик камкорлугу. Аллах Таала бизге чырайлуу жүз, жакшы табият берип эле койбой, башка аятта Аллах Таала айтат: "Аллази халака фасавва". Ал Аллах жаратты жана адамдын жаратылышын түз, адилеттүү, тең кылып койду дейт. Бул аятка көңүл бура турган болсок, Аллах Таала инсанды, жан жаныбарларды, бүт нерсени жараткан, бирок ошого жараша адилеттүү дене мүчөлөрүн, дене турпатын, жаратылышын теңдеп койгон, түздөп койгон. Мындайча айтканда, биз колдорубузду карайлы. Колдорубуз кандай инсанга ыңгайлуу кылып жаратылган. Бири-биринен узун кыска эмес. Буттарыбыз биринен бири узун кыска эмес. Балким инсанга болушунча ыңгайлуулук жараткандай жаратылган. Эч биринен бир ыңгайсыздык сезбейбиз. Башыбыздан ыңгайсыздык сезбейбиз. Колдорубуздан ыңгайсыздык сезбейбиз. Бүт дене мүчөлөрүбүз өзүбүзгө ылайыктуу, жарашыктуу кылып жаратылган. Бул да Аллах Тааланын бизге болгон эң чоң камкорлугу. Эгер ойлоп көрөйлү, эгерде бизге берилген турпаттын баркына, бизге берилген келбеттин, бизге берилген дене мүчөлөрдүн баркына, анын канчалык маанилүү, канчалык бир ыйык Аллах Тааланын чеберлик менен жараткандыгынан чыккандыгын байкай албай атсак, анда биз өзүбүз бир сынап көрөйлү. Мына сынап көрөйлү, биз баш бармагыбызды бир күн гана иштетпей коелучу, кандай кыйналабыз. Баш бармакты иштетпей кое турган болсок, билесиздер, бекерге баш бармак деп айтылынбаган. Бул баш бармак башчылык кылат. Бул баш бармактын кызматы токтоп кала турган болсо, нол колдор менен, манжалар менен иш алып барыш өтө кыйын болуп калат инсанга. Ойлоп көрүңүз, калемди кантип кармайсыз? Ойлоп көрүңүз, кашыкты кантип кармайсыз? Ойлоп көрүңүз, баш бармак болбосо нол манжалар алсыз. Манжалар күчсүз. А бирок баш бармак болсо, инсан кармаган нерсесин жулат, кармаган нерсесин тартат, кармаган нерсесин сындырат. Эмнеге? Баш бармак менен биргеликте. Жөн эле бир баш бармак болбосо, инсан кыйналып калат. Ар нерседе жумуштарынан мүшкүлдүк көрүп калат, кыйынчылык таап калат. А бирок инсан эгерде Аллах Тааланын берген табияты, жаратылыш, мүчө органдарынан бир баркын, андан Аллахты көрө албай атса, анда не? Ушул бир күн эле баш бармагын иштетпесинчи, кандай кыйналат. Эми караңыз, Аллах Таала бүт дене мүчөлөрүбүздү, турган турпатыбызды ыңгайлуу, чырайлуу кылып койгон. Ошолордун бири мына каш. Ар бир мүчөбүздүн өзүнүн кызматы бар. Ошолордун бири мына каш. Каштын эмне кызматы бар деп ойлошубуз мүмкүн. Чырайлуулук үчүнбү? Жок. Чырайлык үчүн дагы, бирок анда дагы бир нерсе бар. Аллах Таала инсанды жараткандан кийин инсандын абалын билүүчү, эң жакшы билүүчү ал Аллах. Аллах Таала инсанды жаратты, инсан эмне кылат? Эмгектенет, жумуш кылат. Пешине тер агызып иштейт. Муну ошол пешине тер акканда инсандын пешинесинен шор, туздуу тер агат.
Эгер ал көзгө кире турган болсо, көздү ачыштырат, көзгө зыян берет, көздү оорутат. Ошондуктан Аллах Таала инсан иштеп туруп, териси дароо көзүнө куюлуп кетпеш үчүн инсандын эки көзүнүн үстүнө эки кашты орнотуп койгон. Пешенеден аккан терди бул каш тосуп турат. Карасаңыздарчы, кандай гана Аллах Тааланын жаратуусу чебер, максаттуу, орундуу жерине коюлган бул биздин каштарыбыз. Эми дагы биз ушул нерсеге ой жүгүртө турган болсок бул каштарга. Эми карасаңыз, каш түк, чач дагы түк, сакал мурут дагы түк. Бирок эмнегедир сакал өсөт, чач өсөт, бирок каш ордунда турат, өспөй. Эгерде каш деле чачтай, сакалдай өскөндө инсанга бир ыңгайсыздык жаратмак. Албетте аны билип турган, билген, билип туруп жараткан даанышман Аллах Таала кашты өспөй тургандай кылып койгон. Инсанга ыңгайсыздык жаралбаш үчүн. Бирок чач өсүп жатат, кыскартып атабыз, бирок кыскартуу менен аны биз тажабайбыз, аны кыскартуудан биз ыңгайсыздык сезбейбиз. Анткени өскөн чачтын деле өзүнө жараша кызматы болушу мүмкүн, кээ бирлерге чачынын өскөнү жагышы мүмкүн, кээ бирлерге кыска чач жагышы мүмкүн. Бирок каш баарыбыздыкы бирдей ордунда кыймылдабай, бирдей өсүп турат. Бул да Аллах Тааланын чеберчилиги, бизге болгон камкордугу, бизге болгон адилеттүүлүгү, жаратуусундагы бир даанышмандыгы. Албетте, эми инсан өз табиятына, өз жаратылышына ой жүгүртө берсе, кызыктын баарын таба берет. Ошолордун бири мынакей, биз күндө жутуп жаткан өзүбүздүн шилекейибизди карайлы. Аллах Таала биздин оозубузга булак чыгарып койду. Ал булактын суусу ушунчалык жагымдуу. Эч ким өзүнүн шилекейин жутуп, тажадым, мен шилекейим даамы жакпай калды деп айткан адам жок. Бардык инсанга өзүнүн шилекейи жагымдуу, өзүнүн шилекейи даамдуу. Инсан канчалаган суусундуктарды ичет, түрдүү суусундуктарды ичет. Бирок кээ бир суусундуктарды кайра иче берсе, андан тажайт. Бирок эч ким жок. Мен өзүмдүн шилекейим даанымынан не болуп калдым, тажап калдым деп. Карасаңыздар, Аллах Таала даамдуу кылып биздин оозубуздан шилекейди чыгарып койгон. Аны менен биздин жеп аткан тамактарыбызга даам кошулат, аш болот. Биздин тамактарыбыздын жутулуусуна жардам берет. Карасаңыз, эң кызыгы бул нерсе түгөп калбаганычы. Тынбай, канча биз муктаж болсок, ошого жараша булак болуп чыга берет. Ал каяктан чыгып келип атат? Ой жүгүрттүкпү? Эми аны ким чыгартты? Ким ошол шилекейди бизге булак кылып оозубуздан чыгарып атат? Албетте ал Аллах Субхана ва Таала. Эми инсан табиятыбызды карай турган болсок, ушундай бир укмуштар бар. Ар бири ылайыктуу, ар бири өзүнүн ордунда жаратылган, адилеттүү жаратылган, максаттуу жаратылган. Инсанда ушундай. Бирок айбандарды карасак, айбандарга деле ошончолук ыңгайлуу түрдө Аллах Таала аларга табиятын, жаратылышын, мүчөлөрүн ордунда кылып койгон. Муктаждыгына жараша, инсандын муктаждыгына жараша, өзүнө жараша дене мүчөлөрүн берген. Жан жаныбарларга дагы, айбандарга дагы өзүнө ылайыктуу ошол мүчөлөрдү, дене турпатын, табиятын, жаратылышын берген. Жөн эле төөнү ойлонуп көрөйлү. Кандай гана жаныбар. Кур'анда төөнү карабайсыңарбы жаратылганын дейт. Укмуш. Төөнү арабтар чөлдүн кемеси деп коюшат. Чөлдүн кемеси. Чындап эле чөлдө бүт кызматты кылган төө. Башка жаныбар чыдашы кыйын. Ошого жараша, чөлгө жараша Аллах Таала анын табиятын берген. Эң эле биз көп айтып келебиз, төөнүн неси бар? Көп суу ичпей жүрө турган жөндөмү бар. Көпкө чейин суу ичпей жүрө берет. Анткени Аллах Таала анын табиятына тердебей турган касиетти берип койгон. Тердебейт ал. Канчалык оор жүк көтөрүп, канчалык чуркаса да тер чыкпайт. Ана ошондой эле анын ооз көңдөйү менен мурун көңдөйүн бириктирип койгон. Ал оозунан дем чыгарган кезде мурну кайра жутуп алат да, дем ичине кирип, мындай айтканда, биринчиден тердебестен анын денесиндеги суу испарение болуп, бууланып жок болуп кетпейт, сыртка чыгып кетпейт. Экинчиден дем алган сайын анын ичиндеги ошол суулар, жанагы суюктук заттар буу болуп чыгып кетпейт. Кайра өзүнүн демин
өзүнө тартып дем ала берет. Албетте мындай табиятты берген ким? Ал Аллах субханала таала. Ар бир жан жаныбарга өзүнүн жашаган климаттык ордуна, географиялык ордуна жараша табиятын жаратылышын берген. А инсанга деле мына ошондой эң бир өзгөчөлүктөрдү берген. Эми Аллах субханала тааланын камкордугун көрдүкпү? Мээримдүүлүгүн көрдүкпү? Кандай гана керемет. Аны биз өзүбүздүн денебизди карап отурсак эле толтура табабыз. Эми башка нерселерди деле карап көрөйлү. Аллах тааланын камкорлугун, бизге мээримдүүлүк, берешендик, жомарттыгын каяктардан табабыз? Аллах тааланын биз бүт нерсени ченеп, өлчөп, ааламды ушундай ченеп өлчөп койгондугунан табабыз. Карасак, ааламдагы бүт нерселер чен өлчөм менен болот. Эч бир нерсе Аллахтын каалоосунан сырткары болбойт. Бүт нерсе Аллахтын каалоосу, буйругу, чызган чызыгы, койгон тагдыры ченеми менен болот. Бул дагы инсанга болгон камкордук. Эгерде Аллах тааланын ошол кылып аткан камкорлуктары секундка токтой турган болсо, аалам талкаланып, таш талканы чыгып калат. Бирок Аллах таала дайыма өзүнүн камкорлугун токтотпойт. Ал дайыма өзүнүн кудуреттерин көрсөтүп, чеберчилигин кыла берет. Карасаңыз, Аллах таала бул ааламга ченем өлчөмдөрүн баарын мыкты кылып коюп койгон. Эмнеге? Инсанияттын жашоосу, бул жаратылыш, махлукаттардын жашоосу уланыш үчүн. Ченем бар. Ал ченемди эч ким буза албайт. Аллах таала койгон тараза бар, ал таразаны эч ким буза албайт. Карасаңыз, Аллах таала аятта айтат: "Валлази каддара фахада". Аллах таала инсандарды жаратты дедик. Дене турпатын ыңгайлуу кылып берди дедик. Эми аяттын уландысында эмне деп атат? Валлази каддара фахада. Ал ченем өлчөм коюп жаратып, жана ошондой эле жараткан нерселерин багыттап койгон дейт. Ар биринин өзүнүн багыты менен багыттап койгон. Эми бул аяттарга терең бир токтоло кетели. Валлази каддара. Аллах таала бардык нерсени ченем өлчөмүн койгон. Инна халакна кулли шайин биқадар. Чынында биз бардык нерсени ченем өлчөмү менен жаратканбыз дейт. Карасаңыздар, биз ааламда жашап атабыз, бул ааламда дем алып, аба жутуп атабыз. Биз жутуп аткан аба кислород жутабыз да. Ааламда кислороддун пайызы 21%. Кызык. Неге 22% эмес? Неге 20% эмес? Таң калыштуу. Алымдар айтат, окумуштуулар айтат. А эгерде 21% эмес, 22% болуп кете турган болсо, ааламдын бардык жеринен өрт чыгып, кыйынчылык пайда болот дейт. Карасаңыздар, а эгер ошол 21%дан 20%га түшүп кала турган болсо, инсандардын, адамзаттын деми кысылып калат дейт. Муну ушул 21%ды канча кылымдардан бери, канча эралардан бери ушуну сактап берип аткан, камкорлугун кылып аткан берешен, боорукер зат ким? Ал Аллах субханала таала. Мына ушундай өзүнүн кудуретин көрсөтүп бизге көрсөтүп атат. Карасаңыздар, ааламды. Эми жан жаныбарлар эмне кылып атат? Бул кислород жутуп, көмүр кычкыл газын чыгарып атат. А бирок башка өсүмдүктөр болсо, өзүнүн багыты менен өзүнүн кызматын кылып атат. Алар эмне кылат? Көмүр кычкыл газын жутуп, кислородду чыгарып берип атат. Алар өзүнүн багытында, инсан өзүнүн багытын сөзсүз эми табыш керек. Карасаңыз, эми Аллах таала айтат: "Аш-шамсу вал камару би хусбан" дейт. Күн жана ай эсебибизде дейт. Мындай айтканда эсепте турат дейт да. Белгиленген өзүнүн эсеби, ченеми бар, ошондо дейт да. Ченеминен ашып кетпейт, ченеминен чыгып кетпейт. Мынакей күн биздин галактикада ошол күн системасы жүрүп барып атат. Аятта айтат го: "Ваш-шамсу таджри ли мустақаррин лаха". Күн да өзүнүн огу менен токтой турган, орун ала турган жерине карай жүрүп баратат дейт. Карасаңыз, күн кетип атат. Планеталар курчалган күн системасында. Жер бар анын ичинде. Жүрүп кетип атат. Эми ошол жүрүп кетип атканын эсебин Аллах таала
коюп койгон. Өзүнүн белгиленген эсеби бар. Ошол эсебинде гана жүрөт. Кечикпейт. Алдыга оолугуп кетпейт. Аллах койгон өлчөмдө жүрүп барат. Эми карасаңыз, күндүн белгиленген алыстыгы бар бизде. Эгер мына ошол белгиленген алыстык эсеби бизге күндөгө жакындай турган болсо, анда биздин жер шаарыбызда толтура көйгөйлөр жаралат. Жерде өрт чыгат. Жерде жылуулук өтө көтөрүлүп кетет. Радиоактивдүү нурлар бизге өтүп кетет. А бирок ошол күндүн эсеп коюлган эсебинен күн бизден алыстай турган болсо, карасаңыз, жер жалпылай эле тоңуп калышы мүмкүн. Карасаңыз, биз мына ошондой чоң бир ааламда кичинекей бир заттарбыз. Чоң жылдыздардын, миллиондогон жылдыздардын арасында биздин жер кичинекей бир точка. Анын ичинде жашап аткан биз Аллах Тааланын эң кичине макулуктарыбыз. Эми ушундай ааламга көз чаптырган, ааламга ой жүгүрткөн, ушундай бир чоң кудуретке көз салган адам кантип анын жаратуучусун таппай коет? Кантип Аллахтын мээримин көрбөй коет? Кантип анын берешендигин көрбөй коет? Айтат го, атеисттерден сурайт экен, силер неге Кудайга ишенбейсиңер деп. Алар айтат, биз Кудайды көрбөйбүз, ошон үчүн ишенбейбиз дейт. Бирок ошого суроо береличи. Ошол көрбөй атам деген көзүңө ой жүгүртчү. Кандай гана көз ал, кандай гана өзгөчө. Анын көздүн пикселдерине эч бир камера жете албайт. Көз тунуп көргөндө эч бир камера тарта албайт. Көздөй бир затты эч ким жарата албайт да. Көзгө ой жүгүртсүн да. Карасаңыздар, ааламда Аллахтын эсеп китеби, бардык нерсеси, ченеми бирдей болуп атат. Бул да инсаният үчүн, адамзат үчүн, махлукаттар үчүн мээрим, берешендик. Ал токтосо, аалам бузулат. Эгер күн токтосо, күн өз огунан жылса, эмне гана кырсыктар болуп кетет. Аны ой жүгүртүп көрдүк беле. Карасаңыз, бардык нерсе Аллах Тааланын ченеми менен болуусу, бул биз үчүн мээримдүүлүк. Эми караңыз, жан жаныбарларга ой жүгүртөйлү. Жан жаныбарлардын көбөйүүсү дагы бул Аллах Тааланын ченеми менен болот. Эч бир нерсе өзү каалагандай көбөйүп кете албайт. Эч бир нерсе өзү каалагандай азайып кете албайт. Аллахтын каалоосу менен болот. Аллахтын ченеми менен болот. Карасаңыздар, жан жаныбарларды карай турган болсок, бүркүт. Бүркүт өтө аз тукумдайт. Аны тукумдаганын көргөн адам деле жок эсе. Бийик аскаларга, бийик тоолорго тукумдайт. Аны көргөн адам деле аз. Уясын көргөн адамдар дагы аз. Эми бирок ошонун жанында чымын жылына 15 миллион жумурткалайт, тукумдайт. Карасаңыз, эми бүркүт чымындай жумурткалай турган болсо, аалам не болуп кетет? Ааламды бүт жагын жырткыч курт бүркүт басып кетмек го. Бирок Аллах Таала анын ченемин коюп койгон. Муну ошондуктан бүркүттүн өмүрүн узун кылып, чымындын өмүрүн кыска кылып койгон. Бардык нерсенин ченеми бар. Бүркүттүн өмүрүнүн ченеми бар. Чымындын өмүрүнүн ченеми бар. Көбөйүүсүнүн ченеми бар. Азаюусунун ченеми бар. Бардык нерсе Аллах Тааланын, даанышман болгон Аллах Тааланын, баарын билүүчү Аллах Тааланын, инсаниятка камкор, боорукер, берешен болгон Аллахтын каалоосу менен болуп атат. Эми дагы бир жан жаныбарларга карай турган болсок, жаныбарларда дагы бир ченем коюлган. Ал ченем жаныбарлардын өзүн өзү коргой алуу ченеми. Ар бир жаныбарда өзүн бир коргой ала турган бир куралы бар. Мисалы үчүн айтайлы, жырткыч жаныбарлар өздөрүнүн тиштери менен, кайсы бир жаныбарлар бийик учуу менен, кайсы бир жаныбарлар катуу чуркоо менен өз жанын сактап, өз жанын коргогонго мүмкүнчүлүккө ээ. А бирок ошондой мүмкүнчүлүктү
бир жаныбарга топтоп туруп берип койгон махлук жок. Бир жаныбар жок. Ар бирине өзүнө жетиштүү өлчөмдө ошондой коргонуу, тирилик кылуу, жан багуу жөндөмү берилген. Баарына чогултуп берилип койгон бир жаныбар, айбан жок. Баарынын өзүнө жараша берилген. Андан ашып кетпейт. Мисалы үчүн жыландарды карайлы. Жыландардын өзүнүн ченеми бар. Ойлоп көрдүк беле? Эмне үчүн жыландардын кичинекейлери уулуу болот да, а бирок чоң-чоң жыландар уусуз болот. Карасаңыз, чындап эле. Майда жыландар, кичине жыландар уулуу. Анткени ал кичинекей. Өзүн мына ошол уусу менен коргойт, уусу менен жан багат. Ал эми чоң жыландар, алар өздөрүнүн көлөмү менен өзүнүн азык оокатын уулаганда анын денеси менен ороп, кысып, сыгып, муунтуп жанын бага алат. А эгерде ушул ченем башкача болсочу, чоң жыландар дагы уулуу боло турган болсочу, анда чоң жыландар бүт жандыкты кырып коймокко. Буга ойлонуп көрдүк беле? Эми бул нерсени кылып аткан ким? Бул нерселерди ченемин коюп аткан, өзүнө жараша керектүүсүн берип аткан, муктаждыгын бүтүрүп аткан ким? Америкалык окумуштууларбы? Англичан окумуштууларбы? Чарльз Дарвинби? Карл Марксбы? Жок. Албетте ал баарын билүүчү, баарына кудуреттүү Аллах субханаху ва таала. Эми биз баарыбыз эне сүтүн эмип чоңойгонбуз. Эне сүтү дагы өзүнчө бир укмуш кереметке ээ. Инсандын табиятында керектүү учурда керектүү заттарды камтып, инсанга керектүү нерселерди бере турган, эне сүтүнө ой жүгүртө турган болсок, карасаңыз, аял төрөттүн алгачкы учурларында жана төрөттөн мурда акыркы учурларында ага сары түстүү, сары ак түстүү сүт келет экен. Мына ошол сары ак түстүү сүт бул ичинде болушунча жаш баланы түрдүү оорулардан, түрдүү зыяндуу бактериялардан, вирустардан сактай турган заттарды өз ичине камтыган экен. Карасаңыз, именно өзгөчө ошол белгилүү убакытта аны ким кылып атат? Эми карасаңыз, бала чоңоюп, канчалык организмдин талабы күчөйгөн сайын эне сүтүнүн ичиндеги заттар дагы ошого жараша көбөйүп, ошого жараша заттар кошумчаланып, баланын ден соолугуна, баланын дене мүчөсүнүн өсүп өнүгүүсүнө жараша эне сүтүнүн ичиндеги заттар деле ошого жараша өсүп бара берет. Аны ким кылып атат? Аны ким ошондой кылып туруп, ордуна кылып жаратып коюп атат? Япониялык дарыгерлерби? Же кытайлык табыптарбы? Жок. Албетте, аны кылып аткан баарына мээримдүү болгон, берешен болгон, даанышман болгон Аллах субханаху ва таала. Карасаңыздар, жашоонун ар бир жагын, ар бир тармагын, ар бир жерин карасак, Аллахтын ал жерден бизге болгон мээрим берешендигин таба беребиз. Мисалдар толтура. Бардык жакта мисалдар толтура. Карасаңыздар, эми Аллах таала бизди жаратып туруп, мындай чен өлчөмдөрдү коюп, бардык нерсени эсеби менен кылып коюусу биз үчүн чоң берешендик, чоң мээрим. Карайлы эми. Аяттын уландысын. Аятта эмне деди? Биз азыр А'ла сүрөсүнүн 2 аятын талкуулап атабыз да. Биринчи аятында эмне деди деген элек? Аллази халака фасауа. Жаратып туруп, адамдын бүт дене турпатын ыңгайлуу, өзүнө ыңгайлуу кылып, түз, адилеттүү кылып жаратты дедик. Экинчисинде Аллах таала не деп атат? Ал Аллах таала аллази каддара фахада. Ал жаратып туруп, чен өлчөм менен жаратып, аларды багыттаган деп атат да. Карасаңыз, башка аятта Раббуналлази аата кулла шейин халqa thumma hada деген аят бар. Биздин эгебиз бардык нерсенин жаратылыш табиятын берип, ага багытын кошо берген дейт. Багытын кошо берген дегенди кантип түшүнөбүз?
Карасаңыздар, ар бир жаныбардын бул жашоодогу максаты, кылып аткан өзүнүн функциялары, өзүнүн жашоо тартиби коюлган. İnsanга Аллах Таала акыл берди, сынаш үчүн инсанга аз болсо да эрк берген. Ал эрк менен инсан сыналып атат. Жакшы жаманды тандоо менен инсан сыналып атат. А бирок айбандарды карай турган болсок, айбандарга Аллах Таала багытын гана берип койгон. Алар Кудай койгон багыт менен гана кетип атат. Мындайча айтканда, Аллах Таала ал жаныбарларга хада, хидаятын берген, багытын берген дегени мынтип түшүнсөк болот. Аллах Таала ал айбандарга, жаныбарларга программасын установить эткен. Программасын коюп койгон. Ошол өзүнүн программасында иш кылышат. Кадимки эле мына биздин колубузда колдонуп аткан телефондорду карайлы. Бул телефондордун ичиндеги программасы иштебесе, анда бул телефон жоң гана катуу бир зат. Эч бир пайдасы тийбеген. İçindeki программа иштеп атат. Ошон үчүн биз будан колдонуп атабыз, байланышып атабыз, муктаждыктарыбызды бүтүрүп атабыз. Ошондой эле Аллах Таала айбандардын дагы, жаныбарлардын өзүнө жараша программасын коюп койгон. Ошол программасы менен алар кетип атат. Эч бир жаныбарга үйрөтпөй атабыз биз. Алардын өзүнүн жашоо системасы бар. Ийин казышат, уя салышат, аңдык кылышат. Аларды инсаният аларга үйрөттү, акыл ээлери болгон. Жок, алар өздөрүнүн ошол программасы бар. Ошол программасы менен өзүнүн жашоодогу тирилигин кылып атат. Жашоодогу максатын кылып атат. Карасаңыздар, өрдөктүн балапандары жумурткадан жарылып чыгып, дароо гана сууга түшүп туруп, сүзүп кетишет. Ага ким үйрөттү аны? Жумурткадан чыгып эле жанагы сууга сүзүп кетүүнү ким үйрөттү ага? Эми дагы карап көрө турган болсок, комурска дароо эле жумурткасынан чыгат да өзүнө ийин казып баштайт. Ары жаратылып эле, чыгып эле эмне кылат? Өзүнүн укмуш бир кооз, укмуш бир өзгөчө болгон уясын куруп баштайт. Аларга ким бул нерсени үйрөттү? Карасаңыздар, Аллах Таала ушундай бир мээримдүү, бардык нерсесин өзүнүн программасын коюп койгон, ошо программасы менен ишин алып барып атат. Жана төө деп айтпадыкпы? Төө кандай чоң жаныбар да? Аллах Тааланын анын ага койгон программасы бар, багыты бар. Өзүнүн багыты менен жашап атат. Бирок чоң жаныбар. İnsanды бир төө эле өлтүрүп коюшу мүмкүн. Бирок ошо болсо дагы Аллах Таалага анын койгон программасына жараша жаш бала жетелесе дагы ага моюн сунуп кете берет. Уй эмне үчүн? Карасаңыздар. Итке окшогон кандай жаныбарлар бар? Карышкыр бар. Башка жаныбарлар бар. Эмне үчүн ит үйгө көнүп атат? А бирок башка жаныбарлар үйгө көнбөй атат. Кой, мал, кел инсанга боюн сунуп атат. А эмне үчүн башка жаныбарлар үйдө бакканга моюн сунбай атат? Анткени Аллах Таала ар биринин өзүнө жараша максатын, багытын, программасын коюп койгон. Албетте бул Аллах Тааланын бизге болгон өтө чоң берешендиги, өтө чоң жоомарттыгы, мээрими, даанышмандыгы. Карасаңыздар, Аллах Таала ушундай бир ар бир нерсенин өзүнүн ченемин, өлчөмүн коюп, багытын берип, табиятын, жаратылышын кооз кылып берип койгон зат. Аллахка чынында көп мактоолорду айтышыбыз керек. Көп шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Эми бизде мынакей өткөндө эле кар жаады. Кар жаап туруп, бир жакшы бир аба ырайы, жамгыр жаап, жаңы кардын түшүшү болду. Бул да бул Кудай Тааланын өзгөчө бир бизге берген берешендиги. Кээ бирлер аба ырайын кээде жемелешет. Жамгыр жаса жамгыр жаады дейт, күн ысса күн ысыды дейт. Шамал болсо шамал болду дейт. Эч качан инсан бул табият кубулуштары Аллах Тааланын буйругу менен, каалоосу менен болуп аткандыктан, чен өлчөмү менен болуп аткандыктан эч качан инсан ал нерселерге нааразычылык билдирбеш керек. Аллах Тааланын каалоосу менен болуп атат ал нерселер. Ошондуктан жамгыр жайбы, кар жайбы, шамал болобу, ал баардыгы Аллахтын буйругу менен. Ар биринин өзүнүн максаты бар. Өзүнүн функциясы бар.
кыла турган кызматы бар. Биз билбеген толтура кызматтары бар. Мисалы кар жааса биз эрте кар жаады дейбиз. Бирок кар жашын күткөн канча өлкөлөр бар. Ал кар биздин мөңгүлөргө түшсө, биздин тоолорго түшсө, алар эртең бизге ичер суу болуп агып келет. Булак болуп дарыядан агып келип бизге ичер суубуз болот. Бирок инсан ошондой ааламдагы болуп аткан процесстерге маани бербегендиктен, ага жетер илими, билими болбогондуктан туруп эле жамгыр жаса жамгырды сөгүп, кар жаса карды сөгүп, шамал болсо шамалды сөгөт. Ал туура эмес. Аллах Таала мисалы үчүн шамал тууралуу мынтип айтат. Ва арсалнар рияха лавaqиха ва анзална минас самаи ма'a фасқайнакуму ва ма антум лаху бихазинин. Биз силерге чаңдаштыруучу шамалдарды жибердик. Жана силерди сугарыш үчүн асмандан сууну түшүрдүк. Силер ал нерсени не кылып кала албайсыңар? Сактап кала албайсыңар, дейт. Карасаңыздар, Аллах Таала айтып атат аятта, окумуш бир аят. Караңыздар, 14 кылым мурда айтылган аят. Пайгамбарыбыздын оозуна түшкөн, бизге жеткирилген аятты карасаңыздар, эмне деп атат? Биз сиздерге чаңдаштыруучу шамалдарды жибердик дейт. Өтө таң калыштуу. Чаңдаштыруучу деген сөз. Чынында анын аяттын уланысына эмне деп атат? Анан биз силерди сугарган жамгырды асмандан түшүрдүк деп атат. Асмандан жамгыр бизге түшүш үчүн шамалдын кызматы өтө чоң. Шамал булуттарды Аллах Таала каалаган жерине багыттап алып келип берет. Жана мына ошол шамалдын болуусу менен булуттарды кысып, ичиндеги суусун, жамгырын бизге төктүрөт. Албетте, ал Аллах Тааланын буйругу менен болуп атат. Эми ошондой бир кызмат кылып аткан шамал мына ошол жамгырларды кысып түшүрүп, ошондой эле өсүмдүктөрүнүн деле бири-бири менен чаңдашуусуна жардам берип аткан шамал. Карасаңыздар, шамал болгондо жанагы дарактын гүлдөрүндө аталык жана энелик бүчүрлөр болот. Мына ошол гүлдөрү болот. Мына ошол шамал аркылуу алар бири-бири менен чаңдашып, шамал аркылуу мөмө жемиш чыгат. Мөмө жемиш чыгат. Эми ушундай бир кызмат кылып аткан шамалды кээ бирлер жактырбайт. Шамал болуп атат депчи. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан: "Ла тасуббур рейха", шамалды сөкпөгүлө силер дейт. Шамалды сөкпөгүлө. Бирок дуа кылгыла шамалдын жамандыгынан сактанууну. Ошол шамалдан пайдалар болуусун дуа кылгыла дейт. Шамалды сөкпөгүлө дейт. Биз ойлошубуз мүмкүн, эшикке кир жайып койдум эле, шамал келип учуруп жерге түшүрүптүр. Ачуубуз чыгыбыз мүмкүн. Бирок ошол шамал кандай гана бизге кызматтарды кылып атканын ойлонуп көрдүк беле? Албетте ал нерселерге биз ой жүгүртпөйбүз. Өзүбүз кылбаган нерсеге, өзүбүз башыбыз жетпеген нерсеге биз шүгүрчүлүк кылышыбыз өтө кыйын. Ошон үчүн Аллах Таала бизди ой жүгүртүүгө, назар салууга, кароого, акыл калчоого буйруйт. Албетте бул нерселерге биз не кылышыбыз керек? Түшүнүгүбүздү түздөшүбүз керек. Аларга маани арттырышыбыз керек. Мынакей. Эми шамалдын кызматы, аны менен бизди сугарган жамгыр түшүп атат. Ал жамгырды Аллах Таала айтып атат: "Ва ма антум бихазинин". Силер аны сактап, өзүңөргө запас кылып алып кала албайсыңар. Мындай айтканда, сактап кала албайсыңар. Ааламдагы мына ошол айлануу процесси деп коебуз географияда. Суунун айлануу процессин биз эч кандай тиешебиз жок болуп атат. Кайра биз экологияларды, мөңгүлөрдү талкалап, мөңгүлөрдү жок кылып, тоолорду жок кылып, не кылып атабыз? Кайра экологияга тез тарсызын киргизип атабыз. А бирок Аллах Таала биздин эч бир тиешебиз жок, эч бир кийлигишибиз жок эле. Аллах Таала ааламдагы мындай процесстерди өзү кылып атат. Аба менен мынакей жамгыр жерге жаап атат. Жааган суулар, карлар мөңгүлөргө туруп, мөңгүлөрдөн ээрип түшүп, анан кийин ал дарыяларга куюлуп, дарыялар океандарга куюп, океандардан, көлдөрдөн кайра бууланып
асманга чыгып, алар буулар кайра булутка айланып, булуттар кайра бизге кайра эле ошол сууну алып келип куюп аткандыгын биз сезбейбиз дагы, байкабайбыз дагы. Аны ким кылып атат деп ойлобойбуз дагы. Албетте, аны кылып аткан инсаниятка, адамзатка мээримдүү болгон, берешен болгон, камкор болгон, даанышман болгон Аллах Таала кылып атат. Мына ошондуктан бул Аллах Тааланын бул ааламда кылып аткан камкорлугун сезип жашаш керек. Ар бир адам жүрөгүндө ушундай бир сезимдер болуш керек. Жамыр жааганда, Аллах, кандай гана сенин кудуретиң. Кар жааганда, Аллах, кандай гана сенин кудуретиң. Аллах деп жашашыбыз керек. Ар бир демибизде дем алып, дем чыгарганыбызда айттык го жана. Кислород, көмүр кычкылтек депчи. Эмнени жутуп, эмнени чыгарып атканыбызды сезип, андан Аллахтын чагылуусун көрүп, Аллахты таанып, Аллахка сүйүүбүз артып, сөзсүз бул нерселерди түшүнүп жашаганга аракет кылышыбыз керек. Ааламды биз окушубуз керек. Ааламды биз түшүнүшүбүз керек. Мына ошондо биз жаратуучубузду, анын канчалык кудуреттүүлүгүнү, аны кандай даанышман экендигин, кандай камкор экендигин, кандай мээримдүү экендигин сезе баштайбыз да. Албетте, мына ошондой мисалдарды көз астыбызга келтирүү менен, акылыбызга киргизүү менен, ой жүгүртүү менен болот. Аалам бул өтө чоң бир Аллах Тааланын бизге бир күзгүсү. Ошондуктан келиңиздер, дайым окуйлу, изилдейли. Караңыздар, дагы бир башка аятта Аллах Таала эмне дейт? Биздин асман. Биз асманды карайбыз, көкмөк асман. Бирок ал асманга эч бир ой жүгүртпөйбүз дагы. Байкабайбыз дагы. Ар бирибиз өзүбүздүн ишибиз менен өзүбүз алекпиз. Бирок асманда эмне гана Аллахтын берешендик мээрими турат. Анын өзүнүн кызматы бар. Анын өзүнүн милдети бар. Караңыз. Ал милдети эмне? Аллах Таала айтат: "Важална as-самаа сaqfan maqfuda wa hum an ayatiha mu'ridun." Чынында биз асманды сактоочу, коргоочу шып потолок кылып койдук дейт. Бирок алар Аллах Тааланын аяттарынан жүз үйрүшүп атат дейт. Карасаңыздар, Аллах Тааланын мээримдүүлүгүн, камкорлугун асманды бизге шып кылып койгон, потолок кылып койгон. Ал кандайча? Билесиздер, күн өзүнүн түрдүү радиоактивдүү нурларды таратат. А бирок ал келип туруп, Аллах Тааланын асманы озон катмарына келип туруп, ал нурлар бизге өтпөйт. Эгер ал нурлар өтө турган болсо, инсандын ден соолугу тезден начарлай түшөт, жашоосу кыйындашат, башы ооруйт, давлениясы көтөрүлөт, кыйналат. А бирок Аллах Тааланын ошол камкордугун сезип атабызбы деген суроодо. Асманды бизге шып кылып, озон катмарын каптап, ороп койгонун сездикпи? Сезип жашап атабызбы? Ошол кудуретти байкап атабызбы? Кээде магнитный буря болду деп коебуз да. Магнитный буря болду дегенде мына ошол күндүн түрдүү радиоактивдүү нурлары бизге таасир этет ден соолукка. Магнитный буря болуп атат экен деп бир маалда эле жата калып, ооруй калып, мындай экен, башым ооруп атат деп калабыз. Бирок ал кандай болуп атат? Ага көңүл бурдукпу? Аллах Таала биздин асманды шып кылып койгон, потолок кылып, коргоочу кылып койгон. Бул бир пайдасы. Үстүдөн түшө турган нерселерден тосуусу. Ал кандайча? Не болот? Асмандан түрдүү радиоактивдүү нурлардан тосот. Асмандан түрдүү түшө турган метеориттерден тосот. Атмосфералык жана космостук мусурлардан тосот. Карасаңыздар, бул үстүнөн тосуусу. А бирок ичинен деле өзүнөн чыгып аткан нерселерди кайтарып кызмат кылып аткан өзүнүн функциясы бар. Билебиз, биз мынакей радио үн толкундары менен байланышабыз. Телефондор менен байланышабыз, башкалар менен байланышабыз. Эгер мына ошол Аллах Тааланын шыбы, потологу, коргоосу асманда болбогондо, тосугу, анда биздин могул сүйлөшүп аткан радио үндөрүбүз космосторго кетип калмак. Турмак эмес да. Ошол тосук болгон үчүн биздин радио үндөрүбүз артка кайтып атат. Биздин үндөрүбүз жетип атат. Жердин тегерегинде айланып атат, ошол үндөр айланып атат. А эгер ошол тосук болбосо, Аллахтын шыбы болбосо, ал үндөр асманга карай кетет.
бизге багытталбай калат. Карасаңыздар, Аллах Тааланын камкорлугу, Аллах Тааланын мээрими, Аллах Тааланын берешендүүлүгү кандай инсаниятка бүт нерсесин жаратып, кооздоп, ыңгайлаштырып берип койгон. Жана ар бир инсаниятка бардык нерсени моюн сундуруп, кызмат кылдырып койгон. Эми ар нерсенин максаты бар экен. Ар бир нерсе максаттуу инсанга кызмат кылып, Аллахка тасбихин айтып, өзүнүн милдетин аткарып атыптыр. Эми эй инсан, сен эмне кылып атасың? Максатыңды билдиңби? Жашоодогу максатыңды таптыңбы? Эмнеге жаратылдың? Эмне үчүн жашашың керек? Жана кайда барасың? Аларды аныктадыңбы? Ага түшүнүп, түшүнүңдү калыптандырдыңбы? Деген суроо келет. Аллах Таала эч бир нерсени максатсыз жараткан эмес. Бардык нерсе максаттуу жараткан. Аллах Таала айтат: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илайна ла туржаун." Силер ойлойсуңарбы? Биз силерди максатсыз эле жаратып койдук деп. Жана силер ойлойсуздарбы? Силер бизге кайра кайтып келбейбиз деп. Бардык нерсе максаттуу жаратылган. Баарыбыздын кайтар ордубуз бар. Аллахтын алдында туруубуз бар. Аллахтын алдына кайтуубуз бар. Албетте бул нерселерди эч качан эстен чыгарбашыбыз керек. Аны эстен чыгарбаш үчүн дайыма зикир кылып турушубуз керек. Зикир дегени бул эстөө дегени. Эстөө дегенде мынакей, ааламдан эмнени көрүп атсак, канчалаган мисалдарды келтирдик. Айбанаттардан, өзүбүздөн, ааламдан мисалдарды келтирдик. Ушулардын баарын көргөн сайын Аллахты эстей турган түшүнүккө келишибиз керек. Ошондой акылга жетишибиз керек. Ар бир нерсени көргөндө, ай карачы мунун кандай максаттуу кетип атат. Өзүнүн багытында, өзүнүн кызматын аткарып атат. Менчи, мен эмне кылып атам? Мен эмне кызматтамын? Менин максатым эмне дейт. Устатыбыз айтат. Билгиниң дейт. Бул жашоонун эң негизги максаты бул маарифатуллах дейт. Аллах Тааланы таануу. Биздин бул жашоого жаратылган максатыбыз Аллах Тааланы таануу. Ысым сыпаттары менен таануу. Мынакей азыр Аллах Тааланын берешендик, камкордук, мээримдүүлүк сыпаттары менен тааныштык. Мисалдарын көрдүк, каяктан чагылып атканын көрдүк. Карасаңыздар, эми маарифатуллах бул Аллахты таануу. Аны ысым сыпаттары менен, баары менен таануу биздин бул жашоодогу эң негизги максатыбыз. Анан айтат, жашоонун эң негизги максаты бул маарифатуллах болуп аткандан кийин, эми биз маарифатуллах аркылуу неге жетебиз? Аллахты сүйүүгө жетебиз да. Мына ушундай камкорлугун, мээримдүүлүгүн көргөндөн кийин Аллахка болгон сүйүүбүз пайда болот. Сүйүүбүз мына ошондо пайда болот. Сүйүүнү алымдар айтат го, бул сүйүү эмне десе, чектен ашкан ыраазылык дейт да. Чектен ашкан ыраазылык бул сүйүү дейт. Мисалы үчүн, мага бирөө бир жакшылык кылса, мен ага жакшы ойдо болуп калам. Жакшы инсан экен деп. Дагы бир жакшылык кылса, ага ыраазылыгым пайда болот. Анан дагы жакшылыктарды кайра кыла берсе, менин ыраазылыгым арткандан арта берет. Мына ошол ыраазылыгым бир чектен ашып, толуп ашканда, ага сүйүүгө айланат. Мындай айтканда, буну имам Кафави деген аалымыбыз сүйүүнүн анактамасын түшүнтүп берет да. Сүйүү эмне десе, чектен ашкан ыраазылык дейт да. Инсан бирөөдөн ыраазы боло берет, ыраазы боло берет, ыраазы боло берет, анан бир четтен ашат, ал анан сүйүүгө айланат. Анан тигини сүйүп калат. Жакшы көрүп калат. Сонун экен депчи. Аллахты кантип сүйөбүз? Аллах Тааланын берешендиктери, жакшылыктары, бизге берген сый тартуулары санасак санап бүтө албайбыз. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Аллахтын неаматтарын санасаң, аны санап, санына жете албайсың. Эми Аллахка кантип сүйөбүз десек, аны нол акылды иштетүү менен,
ой жүгүртүү менен Аллахтын сүйүүсүнө жетебиз да. Кылып аткан камкорлуктарын, мээримдерин көрүп, байкап, сезип, анан кийин биз Аллахты сүйүүгө жетебиз да. Анан мына ошол Аллахка сүйүүгө жеткенден кийин анан бул жан дүйнө эс алат. Аллах Таала дагы бизди сүйөт. Аллах Таала бизди сүйгөндөн кийин бул ааламда андан өткөн кубаныч барбы? Аллах Таала бизди сүйгөндөн кийин кандайдыр бизге бир коркунуч барбы? Аллах Таала бизди сүйгөндөн кийин кандайдыр бизге капалык барбы бул жашоодо? Албетте жок. Ошон үчүн биз Аллахка болгон иман, Аллахты болгон таануубузду, Аллахка болгон сүйүүбүздү ашырганда мына жан дүйнө рахатка жетип, жан дүйнө эс алат. Ибадаттарда кылган таат ибадат деп коебуз, жакшы амалдарда биздин кулчулугубуз ашат. Кылып аткан ибадаттарыбызды сүйүү менен, рахат менен кылып баштайбыз. Мага ушунча чоң нерселерди берген, менин ааламымды өзүнчө бир камкорлук кылып турган Аллахка ыраазылыгым деп ибадат кылып баштайт. Шүгүрчүлүгүм деп ибадат кылып баштайт. Карасаңыздар, аалымдар шүгүрчүлүк эмне десе, бул шүгүрчүлүк бул тилге эле чектелген нерсе эмес дейт. Бизде ушундай да, шүгүр кылдым, Кудайга шүгүр деп эле коебуз. Бул тилге эле байланышкан нерсе эмес. Адам шүгүрчүлүктү кыймыл аракет менен эле кылыш керек. Адам бизде мына шүгүр намазы деген нерсе бар. Кандай бир жакшылык, сый тартуулуу неамат сизге болдубу? Шүгүр намазын окуңуз. 2 рекет шүгүр, дене менен дагы шүгүрчүлүк кылыңыз. Аалымдар бул бизге берилип аткан неаматтардын шүгүрчүлүгү кандай болот десе, аалымдар айтат, ошол берилип аткан неаматтарды берилинген, коюлунган максатында иштетүү бул шүгүрчүлүк дейт да. Аллах Таала ол көздү неамат, сый тартуу кылып берди бизге. Аллахтын берешендигинен болду бул көз бизге. Аллах максат кылган, буйруган жака иштетүү бул көздүн шүгүрчүлүгү. Аллах Таала тилди берди. Тилди Аллах буйруган жана максат кылынган ордунда иштетүү бул тилдин шүгүрчүлүгү. Ошондой эле бардык дене мүчөлөрдүн шүгүрчүлүгү мына ошол берилинген неаматты, берилинген тарабына, коюлунган максатына иштетүү мына ошол шүгүрчүлүк болот. Аллах Таала баарыбызды жүрөгүбүздү шүгүр кыла турган, тилибиз менен дагы, жан дүйнөбүз менен дагы, кыймыл аракетибиз менен дагы Аллага шүгүр кылып жашоочулардан кылсын. Аллах Таалам бизди эч качан кем кылбасын. Аллах Субхана ва Таала мына ошондой бир ааламында анын жараткан нерселерине, кылып аткан камкорлуктарына шүгүр кылып, анын мээримине бөлөнүп, анын камкорлугунда, колдоосунда, коргоосунда жашашты баарыбызга насип кылсын. Бүгүнкү айтылган нерселерге акыл калчап, ой жүгүртүп түшүнгөн инсандардан кылсын. Баарыбызды Аллах Субхана ва Таала аны тааныган, ага иманы бекем, аны сүйгөн, аны гана деп жашаган инсандардан кылсын. Аллах Субхана ва Таала бүгүнкү күндө, жума күнүндө эмне дуа тилек, эмне максаттарда, ибадаттарды, дуа тилектерди кылып аткан болсок, баарын орундатып, эки дүйнө бактылуу кылып, эки дүйнө шермендечилигинен сактап, Аллах бизден ыраазы болуп, жана биз да Аллахтан ыраазы боло турган даражага жеткизсин. Кийинки жумаларда сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ислам дини тынчтыктын жана бейпилдиктин дини. Туура жол, алдыга койгон максат, адашпоо, шүгүр келтирүү, сабырдуу болуу, булардын баары жүрөктөрдө жашасын.
Ар аптанын жума күнү Маралда саат 12-ден 13:00-ге чейин жума кутбасы.